Урматтуу мекендештер, урматтуу соц тармактын айрым активдүү колдонуучулары жана блогерлер. Учурда Баткен областындагы кырдаал мурунку күндөргө салыштырмалуу турукташууда. Бирок чыңалуу бар. Учурда Баткен областы боюнча туура эмес такталбаган маалыматтар соц тармактарга чыгып кетүүдө. Ошондуктан мен сиздерден суранып кетер элем, такталбаган туура эмес маалыматтарды соц тармактарга берүүдөн алыс болсоңуздар. Сиздердин Баткен областына кошкон салымыңыздар ушул болсун. Анткени биздин бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгүбүзгө бул маалыматтар түздөн түз тоскоолдук кылып жатат жана областтын тургундарын дүрбөлөңгө салып жатат. Азыркы учурда Баткен областында УКМКнын башчысы генерал-лейтенант Ташиев баштаган бүт мамлекеттик органдар ар тараптуу иштерди алып барууда. Ошондуктан баарыңыздарды сабырдуулукка, ынтымакка жана биримдикке чакырабын.